Assalamu alaikum, урматтуу Иса Асылов YouTube каналыбыздын катталуучулары. Тугандарым, амансыздарбы? Кармаган орозоңуздар кабыл болсун иншалла. Анан Москвада көптөн бери жүрөбүз. Анан кандай дейин дедим эле. Машинада жүрсөң полицейскийлер токтотпойт, текшербейт деген бир мекенештерге бир айтчу сөз да. Мына тугандар жолдун берки бетинде кыргыздар экен. Полицейский жөнүнө ДПС эмес, ошол токтотуп документтерин текшерип атат. Чото бир жакшы эместей да, жакшы эместей. Сүйлөшөлүк деп эле нак берки болуп атат окшойт менимче. Документке так болуңуздар тугандар. Өзгө жерде, өзгө элде документке так болуп, правиланы бузбай, мыйзамга дал келген иштерди кылып дегендей жакшы жүрөлүк. Негизи ушундай да, эми жат жерде тилибиз кыска. Баякы өзү бул мигранттар бирөөгө зыяныбыз жок, бир жолдо мындай үңкүп баратсаңдан аркаңдан келип канк этип токтотуп байкалат да. Мейли эмне дейбиз эми. Бияктын закондору ушундай экен да. Бул өздөрүнүкү кыйкырып, барларда байкалып, жол боюнда ха-ха хи-хи кылып байкалса дагы аларга эч нерсе дейишпейт экен. Мейли. Тугандарым, аман эсен Кыргызстанга барайлык. Биякта эми документ тактап иштейлик эми. Кыйын. Мигрант болуш кыйын негизи. Ар нерсени көрөт экенсиң биякта. Ошондой өзүмчө бир видео кылып коеюн деп силерге пайдалуу болсун. Машинада жүрөм деп документтерге көңүл кош карагандар болсо жөнөтүп коюңуздар. Так сак болойлук мына сүйлөшөлүк деп эле байкалтат. Жолдо ушу баланы токтотуп эле машинаны текшерип нерселер кылып окшойт. Аркаларын ачып акча берелик деп сүйлөшүп окшойт. Машинага кыйын досума. Анан биздин темөөрчү бар, постоянно айтып келем. Кирди чыкты маселелерде муктаж болуп калсаңыздар, ошол сүйүн агам менен чыгып келиңиздер. До конца айдап алып барып, жолдогу бардык көйгөйлөргө жардам беришет. Жолдо тыйын албайт сиздерден токтоткон ДПСКайлер. Матис кеттиби? Матис кетти. Аркасынан кетти, эмне болду? Кетти окшойт. Акчасын берди, ошондой болду окшойт. Кыйла разговор кармашты. Ошол кири чыкты маселе болуп калса, барып келиңиздер. Муктаж болуп калсаңыздар, издеп аткан болсоңуздар. Өзүм дагы барып келдим. Келгенден кийин дагы 3 айга регистрацияга коюп беришет. Ошол үйлөргө өздөрү караштырып. Аманда туруңуздар тугандарым. Тынччылыкта, аманчылыктарда ушундай жүрө берелик. Ишиңиздерге ийгилик. Кыргызстанга барып жүрүш насип эткен болсун бизге дагы. Бир аз сабыр кылып коелук иншалла. Кыргызстан өнүгүүнүн жолуна түштү. Кудай кааласа насип кылса, жакын арада болуп кетебиз биз дагы. Өнүксүн, өссүн Кыргызстаныбыз иншалла.